Piknikке эс алууга чыктык эле. Assalamu alaikum, урматтуу мусулман биртугандар, урматтуу мекендештер. Биз Абу Ханифа диний окуу борборунун окуучулары жана ыктыярчылар, ал жерде кызмат кылган ыктыярчылар. Жылдагыдай эле жайкы эс алууга чыккан кербезибиз. Азыр бул жерде көргөнүңүздөй эле бул жерде Абу Ханифа диний окуу борборунун окуган окуучулар жана келген конокторубуз. Азыр биз окуучуларыбыздан, конокторубуздан эс алуу кандай деңгээлде өтүп жатат? Кысача сурамжылоо кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Assalamu alaikum. Аты жөнүңүз? Атым Нурсултан. Бул жерде эмне тамак кылып жатасыз? Ошол жана кысача маалымат берип кетсеңиз. Тамак тындама. Дайыма эле колдончу, кыргыздар дайыма эле колдонуп кылып келаткан. Буга эми кете турган эт, картошка жана башка нерселер, ошондой эле жашылча чөбүттөр. Ошол да мен айтсам. Туш келипсиздер, урматтуу коноктор. Урматтуу мекендештер, бу жерде Абу Ханифа диний окуу борборунун негизчиси Бактагайыз бар, анан Бактагайыз Assalamu alaikum. Ай, эс алуу кандай өтүп жатат? Жакшы, Кудайга шүгүр. Баары жакшы. Мекендештерди кысача кайрылып кетсеңиз. Мекендештер ошол жайында жанакы бекер отурбай чогуу келип окуу борбордо кыз балдар окуп атат, жашына карабай келип атышат. Ошого кошулуп, эгер Кыргызстанга, элибизге, жерибизге кеткенге мүмкүнчүлүк болбосо, ушул жакта убакыттын пайдалуу өткөрсө деген үмүттө мекендештерди чогултуп отурабыз. Ошо кичине сейилдеп, табиятта мындай ушундай топ ойноп, бири-бирибизди таанып, ошо баарыңардын ошол баардыгы эле бир туугандар ушул жакка келип, окушун, илим алышын каалайбыз өзүнүн кыскасы. Ошого тилектешпиз. Урматтуу мекендештер, азыр бул жерде кызматчылар өтө көп. Азыр бул жакта шашлык бышырган дагы бир байкебизден интервью алабыз. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Аты жөнүңүз? Максатбек. Бул жакта коноксузбу же бияқта окуу жайда окуйсузбу? Бул жерде окуйбуз, кызмат кылабыз. Окуу жай тууралуу кысача айтып кетсеңиз. Окуу жай өтө сонун. Баарына сунуштайбыз, келишин, окушсун. Агайларыбыз жакшы, баардыктары сабактарды беришет. Бул биринчи эс алуу же буга чейин деле чыккансыздарбы? Буга чейин бир жол, эки жолдан чыгып турабыз. 9 май ушундай күндөр чыгып турат элек. Шартка байланыштуу ушинтип Окуу жай тууралуу кысача маалымат берип кетсеңиз мекендештерге. Assalamu alaikum мекендештер. Биздин окуу жайыбыз ачылганына көп жыл болду. Ошол жерде Москвада иштеп жүргөн мекендештерибизге илим берип, сабагын берип, бардык тараптан үйрөтүп келе жатат. Чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, азыр биякта аял кишилер дагы бар. Алардан дагы кысача маалымат алабыз. Assalamu alaikum. Эс алуу кандай өтөт эжеге? Эс алуу өтө сонун деңгээлде өтүп атат. Бул жакта окуу жайда окуйсузбу же коноксузбу? Мен окуу жайда окуучу элем илгери. Азыр балдарым окуп атат. Жакында келип окуп баштайм буюрса. Эс алуу сонун. Үйдө отура бербей балдарыбыз менен пикникте, бактарактын койнунда эс алуу сонун өтүп атат. Кысача маалымат бериңиз. Биз дагы Абу Ханифа борборунда окуйбуз. Балдарыбыз менен чогуу бардыгыбыз. Ушу балдарыбыз менен чогуу эс алууга келип бизге жагып атат, аябай сонун болуп атат. Бардыгы кубанычта. Рахмат мекендештерге, баарыңыздарга. Мекендештерге бир аз кысача кайрылып айтсаңыздар окуу жай тууралуу. Окуу жай тууралуу жашоо өтө өреткен, өмүр өтө өреткен, бирок акыретке даярдыктагы көрүшүбүз керек экен. Ошон үчүн жок дегенде жумасына бир жолу убактыңарды бөлүп, баарыңарды акыретке кызмат кылуу үчүн, илим алуу үчүн илим алууга чакырабыз. Келиңиздер, Абу Ханифа борборуна. Аябай жакшы тасыккан агайлар, эжелер бар. Алла ыраазы болсун. Жоң эже көңүлдө салып калайбыз. Assalamu alaikum. Эже кандайсыз? Жакшысызбы? Эже сиз биякта коноксузбу же окуу жайда окуйсузбу? Окуйсуз. Эс алуу кандай өтүп атат эже? Эс алуу жакшы, Кудайга шүгүр. Мекендештерге окуу жай тууралуу кысача маалымат бериңиз. Мекендештерге окуу жай тууралуу кысача маалымат. Жай биз бул жерде окуганыбызга 2 жылдан ашып калды. Окуучуларды, мигранттарды келгиле, окугула, демек илим алгыла. Алланы улуктап, Алланы пайгамбарын сүйүп, Аллахтын китебин окушуларыбызга насип болсун. Рахмат, эже көңүлдө салып. Урматтуу мекендештер, азыр бетте улуттук спорттук оюндар болуп жатат. Бул жакта жаш балдар, ал бул жакта волейбол оюндары болуп атат чоңдор арасында. Азыр биз бул жерде спорт секторунан спорт жагын уюштурган байкебизден сурайбыз. Бизге менен бирге болуңуздар. Assalamu alaikum. Насбек, жакшысызбы? Бул жерде окуйсузбу же кандай? Коноксузбу? Конок катары бул жерде.
Уже кандай оюндар болуп жатат, ошол жөнүндө кыскача маалымат берсеңиз. Бул жерде балдар волейбол оюн уюштурулган балдарга Бул жерде адам саны канча болуп атат азыр? 250-тин тегереги. Азыр жаштар боюнча кыскача маалымат берсеңиз. Бул кандай оюн? Кимдер уюштурду десеңиз? Бул биздин кыргыздын улуттуу оюну, кыргыз улуттуу оюну. Муну Азыр чоңдор арасында да болобу? Аркан тартыш? буюрса азыр болот, азыр очук Hey!